Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары Бақыт Төрөбаев өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампаларында сакталып турган азык-түлүктөрдүн жетиштүүлүгү жана сактоо шарттары менен жеринде таанышып чыкты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Эң көп пайдаланылган тамак-аш азыктардын кирген буудайдын, ундун, өсүмдүк майдын жана кумшекердин корун мамлекеттик кампаларда ашыгы менен сактап туруу азык-түлүк коопсуздугун алдын алат, деди Бакыт Төрөбаев. Ишкананын өндүрүштүк ишмердүүлүгү менен таанышып чыккан министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Бакыт Төрөбаев мамлекеттик деп эсептелген РСК банк жана Айыл банк банктарынын жетекчилеринин азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого катышкан ишканалардын арыздарын биринчи кезекте кароону тапшырды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому жаңы жылдык майрам күндөрү керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен ишенимдүү камсыздоо үчүн күчөтүлгөн тартипте иштөө режимине өтөт. Бул тууралуу ведомстводон билдирет. Маалыматка ылайык, бул күндөрү ишкананын борбордук аппараттарынын жетекчилиги, бардык филиалдардын жетекчилери, ошондой эле Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому жооптуу адистеринин кеземети уюштурулат. Өзгөчө кырдаалдарды ыкчам жоюу схемалары иштелип чыгып, оперативдүү оңдоолорго кам көрүлөт. Бардык оңдоо бригадаларды зарылдуу запастык бөлүктөр менен камсыздандырылып, энергетикалык объектилерди коргоо боюнча чаралар күчөтүлөт, деп айтылат маалыматта. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому электр энергиясынан байланыштуу маселе жаралган учурда күнү-түнү иштеген 1209 кыска номерине чалууну эскертет. Бишкектин Барпы Алыкулов менен Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан темир жолдун кароо мунарасынан өспүрүм кыз секирип өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиргендей, ыкчам түрдө жерине 5 куткаруучу тартылган. Куткаруучулар 15 жаштагы кызды аман-эсен түшүрүп, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Учурда өспүрүм дарыгерлердин көзөмөлүндө. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктын мындан ары өлкөгө эмгеги сиңгендер гана ала турганын билдирди. Журналист өлкө башчыга мурда бийлик качарда сыйлыктарды берип баштачу эле деп жазганын эскертип, бул иреттагы көптөгөн жаран мамлекеттик сыйлыктарды алганын айткан. Ал өлкө башчы төмөнгүдөй жооп берди. Ооба, 2015 жылдары жазсам керек эле. Ал кезде сыйлыкты татыктуу адамдарга берилбей эле, дежурларга көп берилген убак болчу. Ким бийликти мактап жактап коргоп турса, ошолорго же бийликтин жакындарына берилчү. Ошону айткам. Эми мындан ары мамлекетке эмгеги сиңиргендер гана алат. Администрациядан кимде-ким мурдагыдай коррупциялык жол менен сатып же тааныш билиш кылып бере баштаган болсо, анын орду түрмө болот, деди Жапаров. Сыйлангандардын толук тизмеси менен президенттин сайтынан таанышууга болот. Элиң бар сынбы коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан турмуштук оор кырдаалга кабылган 40 үй-бүлөгө 480 кап көмүр берилди. Фонд кошумчалаганда жылуулук тартуула акциясынын алкагында каалаган адам көмүр сатып алып, муктаж болгондорго үйүн жылытууга жардам бере алышат. Бир кап көмүр баасы 250 сомду түзөт. Бразилияда футбол боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Пеле көз жумганын дүйнөлүк басмалар жазып чыкты. Пеле Сан-Паулодогу ооруканада коронавирус жана респиратордук инфекция менен алышып келген. Ошондой эле онкологиялык оорудан дагы дарыланууга муктаж эле. 2021 жылы футболчу жоон ичегисиндеги шишикти алдырып, дарылануусун улантып жаткан. Ал эми 22 декабрда Пеленин абалы начарлап кеткенин кабарлган. Эдсон Арантис ду Насименту 82 жашта көз жумду. Бул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова болдум. Эфирден кайра көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.